Алтынай, эми байпактын экинчи түгөйүн тапчы. Азамат, келе жайып коелу. Жок, силкиш керек да. Акылдуум менин. Сен баардыгын билип калдың. Апасынын мыкты жардамчысы чоңоюп келатат. Мен жардамчымын. Кел, мен азыр өзүм эле бат-баттан иле коеюн, а сен барып кум менен ойноп тур. Апам менен. Азыр өзүң ойноп тур. Анан апаң барат. Мен бүтө калайын, Баарыңарга салам. А мен бирси күнү 2 жашка толом. Мен азыр ушунчалык көп нерсени үйрөндүм. Чуркаганды, секиргенди, өйдө ылды жөргүлөгөндү. Анан тепкич менен басканды да. Баарынан дагы мен өз өйүмдү апама да, атама да түшүндүрө алам. Апам атам экөө санап көрүшсө, мен 300 сөз билет экенмин. Бул канча экенин деле билбейм, бирок көп болуш керек деп ойлойм. Керек болсо, мен жөнөкөй сүйлөмдөр менен да сүйлөй алам. Атам менен апам мени түшүнөт. Биздин кошуна эле эч нерсени укпайт, түшүнбөйт дагы. Мен ага базарга баратабыз десем, ал болсо эмне дейт деп эле. Алтыным, сен каяктасың? Бул жакта ойноп атам. Бирок эч жака кетпе, макулбу? Бир аздан кийин атабызды тосуп алганы барабыз. Кантип кетесиң? Дайыма эле эшикти жаап салышат. Тим эле коргошуп мени. Эми бир аз чоңойсом эле эшикти ачканга илгичке жетип калат элем. Ал эми азырынча кумдан мунара жасай туралы. Апа, карачы, апа. Охо, кандай гана кыйын кызсың. Өзүң курдуңбу бул мунараны? Өзүм. Саат 6 болоюн деп калыптыр. Жүрү, бир аз сейилдейлик. Анан атабызды тосуп алабыз. Кеттик. А дегенде күбүнүп алышыбыз керек. Кана, өзүң күбүнчү. Бүттү. Жүрү бул жака. Бул эмне деп аталат? Жээк деп. Жүрү, анда дегенде жээк менен. Оппа! Ата! Абайла кызым, буталдыңды кара, жыгылып кетпе. Кандай алтын кызым? Сени абдан сагынбадымбы? Мен өзүм басам. Карасаң, бул жакта дөбөчө бар экен. Басып өтсөң, эми андан аттап өт. Чогуу. 1, 2, 3. Алтынай, сен бүгүн эмне кылдың? Кум менен ойнодум. Анан дагы? Тамак ичтим, уктадым. А сен апаңа кантип жардам бергениңди айтып берчи. Апаңа жардам бердиңби? Ооба, кир чайыштым. О, жардамчы болгон турбайсыңбы? Азаматсың. Анан дагы биз кир жуудук. Сен дагы жуудуңбу? Ооба. Мен Алтынайдын кийимдерин жуудум. А Алтынай куурчагынын кийимдерин жууду. Кайсыл куурчактын? Гулянын. Акылдуум десе. Мына үй. Ооба, биз үйгө да келип калдык. Курсагым ачты. А дегенде эмне кылышыбыз керек? Колду жууш керек. Туп-туура. Жүрү, экөөбүз кол жууп келели. Карачы, өзү баарын жасап калды. Өзү жеп, ичип. Чуркай алат, ойнойт. Алтынайды эми эмчектен чыгарыш керек. Толугу менен колдун тамагына өткөрүшүбүз керек. Ансыз деле азыр баардыгын жеп калды го. Эң негизгиси эне сүтү менен керектүү витаминдерди алат. Ошондуктан 2 жашка толгонго чейин эмизбедимби? Нан. Ооба, үстөлдүн үстүндө нан. Стол жыгачтан жасалат. А нан тегерек болот. Айнегидиштин ичинде сүт, өңү ак. Азыр мен айнегидишти алып, муздаткычка салам. Муздаткыч болсо, ашканада жайгашкан. Ачымчык кайсыл жерде конуп олтурат? Бакта.
Кандай бакта? Бийикпи же жапыспы? Бийик. Туура. А күчүк каякта жашайт? Кепесинде. А сенин кашыгың гана? Мынаки. Алтынайдын фартугу гана? Мына. Өңү кандай экен? Сары. Азамат. А менин фартугум гана? Тигини илинип турат. А апаңдын фартугу кандай? Жашыл. Болду. Тойдуңбу? Тойдум. Эми Гуляга тамак бериш керек. Баргыла анда. Атаң экөөң тамактандыргыла. А мен болсо үстөлдү жыйнайын. Апа, карачы. Мен ат минип баратам. Апа, Гуля уктуп атат. Ой, кечирип койгула. Мен билген эмесмин. Биз ага тамак бердик, даарыладык, машинеге түшүрдүк, анан барып уктатып койдук. Ооба. Алтынайдын дагы уктоочу малы келип калды. Бирок ага чейин сууга түшүп алалык. Азыр топ ойноп алайынчы. Тынчы жок. Мынча күчтү кайдан алат? Жакшы да. Демек баары жайында. Эгерде көңүлү жок, айланасына кызыкпаса, биз менен сүйлөшө албаса, чалына берсе, ошондо чоочуласак болмок. Сен мунун баарын кайдан билесиң? Муну сенин китебиңден окуп алгам. Мага деле биздин баланын кандай чоңоюп атканы кызык. Азамат. Алтынайдын атасы да кыйын. Жатчу убагы да жакындап калды. Кой, эртелейле. Алтынай, жүр сууга түшөбүз. Топ ойнобоймбу? Кел анда, топ талабыз дагы, аны менен бирге сууга түшөбүз. Ооба, кеттик анда. Сен эмнеге жатпай атасың? Азыр жазып бүтөйүн. Эмне жазып атасың? Алтынайдын чоңоюп келаткандагы жетишкендиктерин жазып атам. Мына уксаң, ал 2 жашында эмнелерди кыла алат? Тепкич менен өйдө көтөрүлө алам, чаяандай болуп артка басам, чуркай алам, кээде жыгылам, бир бутум менен туралам, экинчиси менен топ тебем, кашык менен өзүм тамак жей алам, кичинекей буюмдарды кармап туралам, 300дөй сөз билем, кээ бир сөздөрдү бириктирип, кыска, жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзө алам, үндөрдүн дээрлик баардыгын туурайм, боорукердик мамиле кыла алам, балдардын жанында ойной алам, бирок алар менен азырынча сейрек ойнойм. Баардыгы туура. Эч нерсени унутпаптырсың. А бул эмне үчүн? Кандайча эмне үчүн? Баардык нерсе бат унутулат. Ошондуктан мен 1 жылдан соң же 2 жылдан кийинби биздин кызыбыздын жетишкендиктерин окуп эстегим келет. Анан дагы элестетсең, Алтынай чоңойгондо өзүнүн күндөлүгүн өзү окуса кандай сонун? Тарбия сырларынын эмки бөлүмүнөн силер биле аласыңар. Колдон жасалган оюнчуктардын пайдалуулугу эмнеде? Бала жаңы тамакты жегиси келбесе эмне кылуу керек? Баланы инсан катары кантип өстүрүш керек? Жана да баланын ачык көңүлү болуп, чың ден соолукта өсүшү үчүн эмне кылуу керек? А эң негизгиси эсиңизде болсун. Сиздин балаңыз сиз үчүн ар дайым эң жакшы болушу керек.